Бүгүн эл аралык медайымдар күнү адам өмүрүнүн сакчылыгында турган ардактуу кесип ээлеринин эмгектери зор. Жалпы өлкө боюнча 25 000 медайымдар эмгектенишет. Алардын катарында Чолпон Ата шаарында жайгашкан Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борборунда үзүрлүү эмгектенип келе жаткан медайымдар да бар. Менин кандай болду? Жакшы. Жанагы кимдики Темирбеков Баямандын дарылары чыгышат. Ким Назира Септичесинки муштан кандай болду? Бүгүн бизден биринчи постто 19 бала. Баары жакшы, дарыланып иштеп, чыгышат. Ар бир бейтаптын дарылануусунда жана сакайып кетишинде медайымдардын эмгеги зор. Ошо медайымдар дарыгерлер берген дайындоолорду так туура аткаргандыктан ошо бейтаптардын дарылануусунун натыйжасы ошолорго көзөм себепкер болот. Бүгүн ошо медайымдардын кесиптик майрамы менен куттуктап кетем. Бардык медайымдардын баарын. Баарыңыздарга тең ден соолук, аманчылык каалайм. Ишиңиздерде чоң ийгиликтер болсун, үй-бүлөңүздө тынчтылык болсун. Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борборунда 10 медайым күнү-түнү өлкөнүн чар тарабынан ден соолугун чыңдоого келген балдарга кам көрүшүп, дартына даба таап келишет. Башка медициналык жайлардан айырмаланып, бул жерде эмгектенген медайымдарга өз жумушун так аткаруудан сырткары ата-энесинен алыста жүргөн балдарга өзгөчө мээримдүүлүк, камкордук көрүү милдети да илинген. Кыргыз Республикасынын баардык медициналык мекемелеринде иштеген медайымдарды жана ошолордун ичинен ушул Ибн Сина атындагы республикалык балдарды кайра калыбына келтирүү борборунун медайымдарын бүгүнкү 12 май майрамыбыз менен куттуктап өтөм. Баарыбыздын ишибизге ийгилик, чын ден соолук, узун өмүр, үй-бүлөлүк бакыт таалай каалайм. Ушул жерден бизде көп жылдан бери иштеген медсестраларыбыз бар. Ошолорго дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Ак кызмат өтөп, өз кесибине берилген бул медайымдардын колдорунан жүздөгөн балдар сакайып кетишет. Кесипкөйлүктү, сезимталдыкты, чыдамкайлыкты туу тутуп эмгектенип келген Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борборунда эмгектенген медайымдар эң башкысы ынтымакты туу тутушуп, бирдиктүү иштеп, бул жерден балдардын өмүрүнө өмүр улап келишет. Şu балдарды калыбына келтирүү борборунда 2006 жылдан бери медицина кесибинде эмгектенип келе жатам. Ушул кесип ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү болсо дагы ушул кесип мага абдан жагат. Биз ушул медициналык жактан балдарга кызмат көрсөтүү менен гана чектелбестен, ушу бизге келген балдарды ар бирине мүнөзүн таап, ар бирине жакшы мамиле жасап, ушундай иштерди дагы жүргүзүп келебиз. Азыр бизде ушул борбордо көп жакшы алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат. Мисалга алып кетсек, ушул ар бир палаталарда жаңы мебелдер менен жаптылды, жаңы пардалар менен жаптылды. Ар бир кабинеттерде жакшы заманбап мебелдер коюлду. Ушул алгылыктуу иштердин баарын жүргүзүп жаткан. Медицина тармагында медайымдардын орду өзгөчө экени белгилүү. Талыкпастан эмгектенишип, өмүр сакчылыгында турушуп, далай дартка даба табышкан ак халачандарга элдин урмат сыйы да өзгөчө экени талашсыз. Айсел Тилек кызы, Сергей Мищенко, Бек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан.